Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Ак Карымшаков атындагы мектепте ата-энелер менен балдардын мамилесин бекемдөөгө багытталган «Сүйүү бул кам көрүү» аттуу семинар тренинг уюштурулду. Иш-чара Калем лидерлер академиясынын билим кербен долбоорунун алкагында өтүп, ага 5-класстан 11-класска чейинки окуучулардын 20 ата-энеси катышты. Мектеп директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Асема Кондукбаеванын жетекчилиги астында өткөн семинарда катышуучулар 3 топко бөлүнүп, балдарды тарбиялоодогу маанилүү маселелерди талкуулашты. Негизги көңүл билим берүүнүн сапатын арттырууга, окуучулар арасында ынтымакты бекемдөөгө жана китеп окууга болгон кызыгууну ойготууга бурулду. Билим кербени долбоорунун алкагында лидер мугалим курсунун Атыкасым Карымшаков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде мини тренинг ата-энелерге өттүм. Ал тренингке 5-класстан 11-класска чейин ар бир класстан бирден ата-эне катышты. Менин темам стереотиптер боюнча өттүк да. Анан баланы кандай туура тарбияласа болот. Ошол мини тренингке аябай ата-энелер активдүү катышты. Себеп дегенде азыр биздин жашоо турмушта бул эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп чыгат. Себеп дегенде баланын ата-эненин менталитети азыркы талапка такыр ылайык келбейт. Ата-эненин өзүнүн билимин балага түртө берсе, баланыкы негизи азыркы жаш муундардыкы интерестери, көз караштары таптакыр бөлөк. Учурда көп эле бала китеп менен алек эмес, гаджет, телефон, ноутбук ушулар менен алектенишет. Ошону ата-энелер негизи аябай мындай глобальный көйгөйлүү проблема кылып келишет. Ошонун да чечүү жолдору каралып, мисалы балдарга кандай туура шарттар түзүп берсе болот. Китеп окууга ата-эне мисалы өзлөрү китеп окуса, бала да ата-энени туурап ошол нукка салынат. Семинар тренингке Калем лидерлер академиясынын педагогу онлайн катышып, катышуучуларга тарбия маселесини жаңыча көз караш менен кароого жана практикалык ыкмаларды үйрөнүүгө өбөлгө болчу кесипкөй кеңештерин берди. Иш-чаранын соңунда катышуучулар маанилүү маселелер боюнча пикир алмашып, пайдалуу кеңештер үчүн уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти.